Курбан жана Момпосуй. Ислам жолунда сопучулуктун даанышманы деп табылган Жалалиддин Руми аттуу адам болгон. Бул кишиге көптөгөн адамдар кеңеш алуу үчүн эч болбосо жакшы сөзүн угайын деп келишет. Бир сапар акылманга бала ээрчиткен зайып келип: "Устаз, мен канча аракет кылсам да Моул Жубарымбек мени уга турган эмес. Уулум Момпосуйду аябагандай көп жейт. Сизден суранарым, ушул баланы кой деп коюңузчу. Ашкере көп Момпосуй ден соолукка зыян экенин айтып коюңузчу. Балам сизди аябай урматтайт, сыйлайт, сиздин тилиңизди гана угат деп ойлойм", дейт. Руми көпкө чейин баланын жалжылдаган, өзүнө ишеним арткан көздөрүн карап туруп, бир маалда: "Сиз уулуңузду ээрчитип алып, мага 3 жумадан кийин келиңиз", деп узатып жиберет. Аял таңыркап: "Ушул эле эң жөнөкөй суранышты жөн эле аткарып койбойбу? Кызык киши экен. Те алыскы чет өлкөлөрдөн келген кишилерге аянбай эле акылын айтып, оор маселелерин чечип берип жүрөт го", деп ичинен шыпшынып, баласын ээрчиткен бойдон жолуна түшөт. Бирок зайып айткандай эле 3 жумадан соң кайра акылманга келди. Руми баланы карап туруп: "Дагы 3 жумадан кийин келгилечи десе болобу?" Ушул жерден жанагы аял чарт жарылып: "Сиз эмнеге мынтип айтып жатасыз? Түшүндүрүп бериңизчи", деди. Руми болсо жай баракат гана жанагы айткан сөзүн акырын кайталады. Алар 3-чү рет кайрадан келишкенде Руми баланын маңдайынан сылап туруп: "Уулум, сен менин кеңешимди угуп, Момпосуйду көп жебечи. Бул чын эле көп жесең апаң айткандай ден соолукка абдан зыян экен", деди. Акылмандын жумшак насаатына эркеген бала: "Эгер сиз айткандай болсо, айткан сөзүңүздү эки кылбайм", деди бала. Ушундан соң баланын энеси уулун сыртка бир аз күтө туруусун өтүндү. Сыртка кетери менен аял акылмандан бул жөнөкөй суранышты баягы биринчи келгенде эле эмне үчүн аткарып койбогондугун сурады. Ушул жерден Жалалиддин Руми: "Мен өзүм да Момпосуйду аябай көп жечүмүн. Бул үчүн өзүм биринчи ушул кемчиликтен арылышым керек болчу. Буга мен 3 эле жума кетет деп ойлогом. Бирок мен 3 жумада такыр Момпосуйду жебей коем деп жаңылышыптырмын", деди. Чыныгы устат өзү жасабаган ишти шакиртине жаса деп айтпайт. Устат алгач өзүнө калп айтпаш керек. Анын сөздөрү чындык менен айкалыш керек. Устаттын насааты анын жеке тажрыйбасынан оргуштап турса, анын акылмандыгы кагаз бетине эле эмес, анын өзүндө жашаш керек. Бир нерсени башка бирөөнүн кылуусун кааласаң, анда аны өзүңдөн башта, өзүң жаса.